Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен уулуңуздар Сираж Адилов. Бүгүнкү чыгарылышта Россия Федерациясында болуп жаткан бир канча маанилүү кыргыздарга, мекендештерге тиешелүү окуяларды айтып кетөбүз. Андыктан видео өтө пайдалуу болот. Видеону башкалар менен бөлүшүп, комментарий жазып, лайк басып коюңуздар. Сираж Адилов телеграм каналына келген маалыматтарга караганда, жалпыңыздарга эле белгилүү, аэропорттордо, Шереметово, Домодедово аэропортторунда же болбосо башка шаарларда деле келип аткан мигранттарды, кыргыз, өзбек, тажиктерди өтө катуу допрос кылып, айрым бөлүктөрүн ошол жерде кармап, анан Кыргызстанга обратно салып атыптыр. Ошол боюнча бир аз маалымат айтып кетейин, урматтуу мекендештер. Эмне үчүн мындай болуп атат, мындай көрүнүштөр эмне үчүн кайталанып баштады? Себеби, урматтуу мекендештер, август айынын башында Украина армиясы Россия Федерациясынын территориясына кирип келди. Кирип келгенде дагы Курский облусуна кирип келди. Курский облусунда да биздин мекендештер өтө көп эмгектенишет. Ошол Курский облусуна киргенде Россия бир жылдан бери басып албаган территорияны Украина бир жума 10 күн ичинде басып алды. Бул өтө согуштун мындай өзгөрүү бир принцип деп айтсак болот. Анткени бир жуманын ичинде 1000 квадрат метрден ашык территорияны Украина армиясы басып алды. Бул эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне үчүн Украина армиясы Россия Федерациясына кирип келди? Анан Россия Федерациясынын согуш эмне үчүн Украинанын аймагында эмес, Россия Федерациясынын аймагына жылып калды мекендештер? Себеби 2 жылдан бери Донбасс, Луганск, Запорожье аймактарында Россия Федерациясы фронттон алдыга карай жылып атат. Ал жактан Украина армиясы дагы биримдиктүү Украина армиясы Американын жардамы менен ошолорго каршы чыгып атат. Ал эми Россия Федерациясынын Брянск, Курский областарында оборонительный защита жок болгон, ошол себептен бат эле Россия Федерациясынын территориясына кирип келди. Украиндердин максаты эмне? Украиндердин максаты бул менин жеке оюм боюнча Россия территориясын басып алуу эмес, болгону орустарга көрсөтүп коюш керек. Орустарды дагы жеңсе болот, же болбосо орустардын оборонасы слабый экенин көрсөтүп коюу. Азыркы учурда Россия Федерациясынын ичинде согуш болуп атат жана 84 айыл аймак 1000 квадрат метрден көп жер Украин армиясына тиешелүү болуп атат. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, Иса пайгамбардын атына курулган Чечен Республикасында Грозный шаарында мечитке 20 августта Владимир Владимирович Путин барып, ошол жерге ыйык Куран китебин белекке берип, өп койгон видеосун көрсөк болот. Бул эмне себептен жана бизге кандай пайда алышыбыз керек, эмнени билишибиз керек? Урматтуу мекендештер, тарыхка алып келе турган болсок, чоң державалар, мамлекеттер эч качан сырткы душмандан жеңилген эмес. Алар дайыма ички душмандан ичара чачыроо аркылуу эле жеңилген. Азыркы учурда Россия Федерациясынын Украинада жеңе албай атканын себеби дагы бир ошол. Анткени Украина эли биргелешип өзүнүн бийлигин колдоп, Россияга бир муштум болуп каршы чыгып атат. Орустар Украинаны 2 жумада алабыз деген себеби дагы ошол болчу. Украинанын ичине кирип туруп, Россияны колдогон эл бар болсо, ошолор аркылуу Украинаны 2ге бөлүп туруп, бийликке келүү максат бар болчу. Азыркы учурда Украинанын, Европанын, НАТО, Американын да максаты ошол. Эң негизги максаты Россия Федерациясыны сырттан жеңүү мүмкүнчүлүгү жок. Болгону ички өз ара майда мамлекеттерге чачыратып, ошентип Россия Федерациясыны СССР тараткандай эле таратып ийгиз келет. Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путиндин бул аракеттери күчтүү политик катары бардык диндерди, улуттарды, традицияларды бирдей калыпта азыркы кыйын учурда кармап туруу экен. Анан бизге дагы политический аренада биздин президенттердин, биздин бийликтин жана политический волясы күчтүү болуш үчүн кыргыз элинин ишеними өтө маанилүү. Эгерде кыргыз эли ошол биздин бийлигибизге, президентибизге толук түрдө ишенип бере ала турган болсок, анда биздин бийликтеги адамдардын да политический волясы өтө күчтүү болот. Жана сырттан келген душман эч качан жеңип албайт, урматтуу мекендештер. Россия Федерациясында азыр бөлүп жаруу иштери өтө активдүү жүрүп атат, пропагандалар өтө активдүү жүрүп атат. Ошол себептен буга чейин айтканбыз, YouTube сферасыны Россия Федерациясында өчүргөнгө аракет кылып атат жана азыркы учурда 70%ке уже өчтү мекендештер. Айтып кетейин, урматтуу мекендештер, Telegram канал бар. Telegram канал бул орустун Павел Дуров ишкер ачкан. Ошол жак эч качан жабылбайт. Эгерде кокустан YouTube бир күндө жабылып кала турган болсо, мекендештер медиа тармагынан, информационный поледан алыстабай Telegram каналга катталып, ошол жактан жаңылыктарды билип турсаңыздар болот. Сираж Адилов деп жаза турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө чыгат мекендештер. Анан аэропорттордо кыргыздарды, мигранттарды кыйноо иштери же болбосо рейдтердин көп жүрүп атканын себеби дагы ошол. Себеби
Россия Федерациясындагы ичиндеги элдерди контролдоо оңоюраак, ал эми сырттан келген мигранттар башка бир өлкөнүн жарандарын контролдоо өтө кыйын деп досконально проверка кылып атат. Анткени ар кандай диверсантский работалар болушу мүмкүн, разведывательный жумуштар болушу мүмкүн. Ошол себептен четтен келген мигранттарды өтө катуу текшерүү болуп атат. Тем более Россия Федерациясынын территориясында өтө көп мигранттар жайгашкан жана бул Россиянын биринчи кезекте ички коопсуздугуна тиешелүү болушу мүмкүн, урматтуу мекендештер. Эми болсо дагы Россия Федерациясынын территориясында азыркы учурда согуш жүрүп атат. Ошол үчүн мамлекетте согуш жүргөн мамлекетте өтө этияттык менен мамиле кылыш керек. Документтерди тактап, особый мүмкүнчүлүк жок боло турган болсо, ошол батыш жака барбооңуздарты сунуштайбыз мекендештер. Ушуну менен биздин кыскача чыгарылышыбыз аяктады. Комментарийга сөзсүз түрдө жазып калтырыңыздар өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди. Сиздердин суроолоруңуздар, ой пикириңиздер менен кийинки чыгарылышты жакшылап, даярдап, маалыматтарды топтоп сиздерге тартуулаганга аракет кылабыз.